анын сүйлөгөнү мага керек да, отвлекаться этип кетиш керек. Тоого чыктык, чыккандан кийин жеттик, отурдук, сүйүндү, бир сыйра неме кылып кайтканда мен айттым, сиздин жашооңуздун баардыгын мен билдим дедим. Мен ушул 3-4-5 сааттын ичинде жашооңузду бүт билдим. Эми түшүп бара жатканда бир условие коем дедим. Баргыча мага только өзүңүз жөнүндө айтасыз дедим. Бир дагы күйөөңүздүн, балдарыңыздын, ата энеңиздин, коллега, жумуш аты болбосун. Сиз кимсиз, эмне кыялданасыз, эмнени планга койдуңуз, эмнени жакшы көрөсүз, эмне тамакты жакшы көрөсүз, эмне кийимди жакшы көрөсүз, кандай түстү. Только өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Келгиче үн чыкпай келдик да. Эчтеке билбейт. Өзүн башка кишилерге арнап койгон да. 3 күндөн кийин мага чалды, жолуга ал деди, макул дедим. Негизи ушундай кеңеш сурагандарга мен эч качан мындай отказ кылбайм да. Убакыт табам, жолугам. Анан айттым, мен 3 күндөн бери уктай элекмин деди. Келгенден бери 3 күндөн бери ыйлап атам. Даже мен өзүмүн кандай түстү жакшы көрөрүмү, мен качан өзүм үчүн өзүм жакшы көргөн тамакты жасап жегенимми, мен негизи кандай тамакты жакшы көрөрүмүн билбейт экенмин деди. Анткени күйөөм мынаны жакшы көрөт, улуу балам муну жакшы көрөт, кызым мынаны жакшы көрөт. Өмүр бою ошолорго өзүн арнап жүрүп, өзү жөнүндө унутуп калган да. Өзүнүн жашоосунда өзүнө орун жок.